туу маселеси тууралуу пикиримди азыр дагы мен процедурныйга чыгып айттым. Анткени мен кечиктим. Шайлоочулар менен жолугушуум бар болчу. Бүгүнкү күн тартибинде тууну пленардык жыйынга алып чыгуу боюнча маселе жок болчу. Бул жерден жашыруун түрдө шашып киргизишти биринчиден. Кечээ дагы ошол жерге туунун авторлорун толук алып келген жок. Кечээ туунун авторунун бири больницада, ооруканада жатат. Ошол ооруканада жатып айтып атат ал дагы. Ошол жердеги барган туунун авторлорунун бири тууралуу. Жакшылап карап койгон кишиге. Бүгүн мына ушул жерге келди, 66 добуш менен өттү. Эми мен парламентаризм дегенди сыйлаган адаммын. Көпчүлүктүн добушун албетте сыйлайм, бирок өтө туура эмес, алешемдик менен өтүп кетти. Негизи эле ошо туунун өзгөрүшүн эмне үчүн мындай зарылчылыгы бар экен? Сиз ошого кызыгып суроо берип, анан жоопторуна ынандыңызбы? Эч ынанган жокмун. Буга эч ким дагы ынанган жок. Буга авторлор дагы ынанган жок. Буга эл дагы ынанган жок. Эмне себеп болуп атканын эч ким билген жок. Кимдир бирөө ушуну күн карамага окшоштуруп атат деген эле себеп менен өзгөрүлүп атат да бул. Бул нерсе туунун могул жерде турган нуру, бул күндүн нуру. Бул үстүнөн карасаң коломто. Эне бар үйдө коломто бар дейт. Коломтоң өчпөсүн дейт. Мааниси өтө чоң эле. Бул нерсени мен мынтип айткым келет да кыскасы. Туу качан өзгөрөт деп сурашыңыз мүмкүн. Туу кантип өзгөрөт? Кайсы убакта өзгөрөт? Эки эле учурда өзгөрөт. Согуш болгондо өзгөрөт. Согуштук учурда өзгөрөт. Экинчи республика кирип атканда же республикадан бир республика чыгып аткан мезгилде өзгөрөт. Туу качан сайылат жана туу качан жыгылат? Туу эгемендикти алган эл туу саят. Азаттыгы бар эл туу саят. Тууну ким жыгат? Душман жыгат. Башка бул жерде эч кандай деле эч нерсе жок. Туунун өзгөрүшүнө эч кандай деле мисалы эми ушул туубуз турат. Ушул туубуз ушундай турган үчүн эле өнүкпөй атабызбы? Туубуз ушинтип калган үчүн эле биз жылбай атабызбы? Биринчи биз байрагыбызды эмес, аймагыбызды оңдобойлубу? Биринчи желегибизди эмес, элетибизди оңдобойлубу? Айылдагы чыкпай аткан сууларыбызды чыгарбайлыбы? Салынбай аткан көпүрөлөрүбүздү, жолдорубузду бүгүнкү 21-кылымда мектептерди стун менен тиретип койгон мектептерде балдар окуп атпайбы? Биз ошолорго жетишпейлиби? Бул жерде азыр мына төрага баш болуп айтып атат, эч кандай акча кетпейт, каражат кетпейт деп. Кантип кетпейт? Биздин митиркебизден баштап паспортубуз, машинабыздын номер, иш кагаздарыбыз, ООНго чейинки документтерибиз, мунун баары биздин ушул желегибиз менен турат да. Мунун баары биз өзгөртүшүбүз керек да. Муну ким өзгөртөт? Ар бирибиз эртең митиркебизди, балаңдын митиркеңди, өзүңдүн митиркеңди, паспортуңду, номеруңду, кагаздарыңдын баарын өзгөртүш үчүн сен өзүңдүн чөнтөгүңөн акча төлөп өзгөртүшүң керек да. Ушуга улай эле негизи эле бийликтен бул элге каршы иштеген бир эле жагдай эмес. Жакында эле могу кечеги сойкулук менен алектенип атат деп кыздардын жүзүн жарыялап салышты. Пособие алгандардын жүзүн жарыялайлы деди. Анан бала бакчадагы балдардын тамак ашынын акчасын дагы ата-энелер төлөсүн деген талаптарды коюп атышат. Сиз буларга кандай баа берет элеңиз? Бул жерде чөптү деле көп бассаң көзгө кирет дейт да. Чындык кантип жөн жатсын тебеленет дейт. Биз айтып атабыз ушул маселелердин баарын айтып келе атабыз. Эми укпай атса, бизди эмес, мени эмес, элди укпай атса, эмне кылабыз? Эми ушундай болуш керек, анан реформа болуш керек, реформаны ушундай жол менен кылыш керек деген сыяктуу сөздөр болуп атат. Бул нерсе эл кандай болуп атса, биз да ошондой. Эми мен ойлойм, эртең парламентке оозго скотч жаап алып эле келип отуруш керек болуп калды окшойт. Референдумга коюу сунушу боюнча оюңуз кандай? Референдумга коюу сунушу мен бүгүн дагы айттым азыр. Мына турат, баш мыйзамыбыздын 2-беренесинин 5-бөлүгүндө так жазылып турат. Мыйзамдар жана мамлекеттик маанидеги башка маселелер референдумга коюлушу мүмкүн деп. Бул деген мамлекеттик маанидеги эң негизги атрибутубуз. Туу. Биздин эң негизги символубуз туу. Бул референдумга коюлуш керек болчу. Бул Эшматтын же Ташматтын желеги эмес бул. Бул деген элдин желеги. Бул бүтүндөй кыргыздын желеги. Бул кыргыз мамлекетинин желеги. Ар бир айылдагы дыйкандын желеги. Ошол тоодогу чабандын желеги.
төрөлүп аткан кыргыз уулунун кызынын желеги жана ушул биздин эгемендүүлүгүбүздү үчүн кандарын берип кеткен Жусуп Абдрахманов, Баяли Исакеев, Төрөкул Айтматов сыяктуу кыргызга мамлекеттүүлүккө, келечекке, эгемендикке өзүнүн канын, жанын берип койгон биздин ата бабаларыбыздын желеги болчу. Бул референдум менен өтүш керек болчу. Бул жерден 90 депутат менен өтпөш керек болчу. Мен ошол нерсени мына дагы айттым, азыр дагы айттым. Болгону кечигип келип калган, бүгүн келмек эмес, бүгүн кирмек эмес, шашылыш түрдө киргизишти.